Наташа Ажыбаева мындан көп жыл мурда эле жер сатып алган, бирок азыркыга чейин кызыл китебин ала элек. Аталган маселе боюнча юристтен акысыз кеңеш алып, тийиштүү адистер менен документтештирүү жөнүндө пикир алышты. Бул эми акысыз алдык. Мында эми айыл ичинде азыр көптөрү кыйналып жатат. Бул көптөн келип маалыматты көбүрөөк берип турса деген менин оюм ошондой. Өзүмдүн лично анткени көптөрү чыга албайт. Айылда жалаң бир сүттү карашат. Ошон үчүн келип көптөр бул жерде маалымат алып, өзлөрү жакшы маанайда кетип атат, жоопторун алып. Кутургу айылынын дагы бир тургуну жаңы сатып алган үйүн документтештирүү маселеси боюнча кайрылды. Жаңы эле үй сатып алгам, ошол кандай процесстерди өтүшүм керек ошону сурадым. Айылдан ар ким эле чыга бере албайт ушул учурда, тем более азыр жумуш кычап турган убактысы. Ошон үчүн юристтер ушундай жерлерге келип бизге жардам бергени биз үчүн абдан жакшы болду. Мындай акысыз укуктук жардам акциясы Ысык Көл облусунун 3 районунда болду. Жалпы 60тан ашык айыл камтылган. 2 жуманын ичинде 500дөн ашык адамдар кайрылды. Негизги максат эмеде көп эле кишилердин айыл жергесинде, мисалы ошол эле адвокатка, даже мындай консультация алганга мүмкүнчүлүктөрү аз болуп атпайбы. Облус центрге барган дагы кыйыныраак, райцентрге деле барган кыйыныраак. Ошон үчүн биякта именно башка министерство юстиции демилге алышты, башка кызматтарды, мисалы ошол эле кадастр, ошол эле госрегистр, паспорт боюнча маселелер боюнча специалисттер чогуу алып келишип, анан консультация берип атат да. Жарандар көбүнчө 5 маселе боюнча кайрылган: жер тилкелерин, турак жай жана башка кыймылсыз мүлктү каттоо, үй бүлөлүк талаш-тартыштарды чечүү, сотторго жана укук коргоо органдарына кайрылууларды даярдоо, мурас боюнча талаш-тартыштар, юридикалык жана башка документтерди алуу. Жергиликтүү өкмөттөр менен эметип кандай маселе болду, давайте баштап көрөлү деп эметип атабыз. Анан мындан ары да жалбатта буюрса өткөрөйүн деп атабыз. Жигердүү жарандар долбоорунун алкагында үй бүлөдөгү зомбулукка каршы күрөшүү боюнча иштер алып барылууда. Жети өгүз, ак кочкор, желедөбө, кабак, чурак айылдарында жергиликтүү комитеттер түзүлгөн. Аларга быйылкы жылдын 6 айында зомбулук көргөн 7 жаран кайрылып, аларга укуктук жана психологиялык колдоо көрсөтүлгөн. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелдик Окулбеков, Ала Тоо 24.